Урматтуу көрүүчүлөр, биз кечээ 4-август күнү Дордой бир конушунда өрттөнгөн кампага келдик. Азыркы учурда бул жак милиция кызматкерлери тарабынан толугу менен курчоого алынган, эч кандай унаа, эч кандай жөө жүргүнчүлөр киргизилбей жатат. Биз азыр бизге да негизи ичине кирүүгө уруксат берген жок. Биз азыр сыртынан сиздерге өрттөнгөн кампаны көрсөтүп берүүгө аракет кылабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр бул жерде бир өрт өчүрүүчү унаа иштөөдө. Жана сыртына күйгөн тиричилик техникаларын сыртка чыгарып коюшкан. Урматтуу көрүүчүлөр, кампанын биринчи тарабы курчоого алынганы менен экинчи тарабында элдер монтип кирип чыгып эле жүрүшөт. Курчоого алынган эмес. Өрттүн кесепетинен кампада үй тиричилик техникалары өрттөнгөн. Жашоочулардын алдын ала берген маалыматында келтирилген зыян $3 миллион чапчыйт. Азырынча өрт эмне себептен чыкканы белгисиз.